Кадырлуу күнүңүздөр менен урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда Дил маек программабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору, химия илиминин кандидаты Сайнаке Бообекова. Сайнаке эже менен экология темасында эфирге чакырып таанышып калган элем. Ошондо химиялык элементтердин адамзатка, жаратылышка тийгизген таасирлери, азыркы жер планетасындагы экологиябыздын абалы, озон катмарлары тууралуу абдан кеңири түшүндүрүп, жашоо турмушубузда жаратылышты сакташыбыз зарыл экендиги тууралуу күйүп бышып айтып берген. Негизи кыргыз калкы табигый илимдерге караганда гуманитарияга жакынбыз. Бирок так жана табигый илимдерге кызыгып, андан ары илимге кирип, тереңдетип кеткен улуу муундун өкүлдөрү менен баарлашып отурсаң, көп нерселерди угасың. Анан калса алар эки доордо жашап, эки доордун тең жакшылыгы менен кыйынчылыгын тартып калышкан эмеспи? Биз дагы Сайнаке эжени студиябызга чакырып, маегибизди эженин билим алган, илимге келген жолу тууралуу баарлаштык. Сайнаке эже өзү Кочкордон болот. 1941-жылы 21 майда төрөлгөн. Мектепти кеминден 1959-жылы бүтүп, Кыргыз мамлекеттик университетинин химия бөлүмүнөн жогорку билим алган. 60 жылдан бери Кыргыз Улуттук университетинин химия факультетинин студенттерине билим берип, экология багытында изилдеп, илимий макалаларды жазып келет. Сайнаке эже быйыл 83 жашта. Баскан турганы тың, акылы тунук, жаштарга билим берсем, элге пайдам тийсе деген изги тилек менен жаны тынбай иштеп, азыркыга чейин изденип келген инсан. Биз сөздү Сайнаке эженин туулган жылы, ай күнүнүн жазылышы тууралуу баштадык. Себеби согушка чейинки жана согуш жылдарында ай күнү так жазылгандар чанда болсо керек эле. Анда маегибизге көңүлүңүздөрдү буралы. 10 классты бүтүп паспорт алыш керек болуп калды. Анан менде метрке да жок. Архивге анан жибердик да запрос. Менин поколениемде көпчүлүгү эле ошондой. Жылын деле, айын деле билбей калгандар бар да. Ошондо сиз жоксуз деп келди да. Анан өзүм эле жазып алгам. 41-жылы эми 8 жашымда барсам окууга да, анан кийин ошентип 41-жыл деп, анан майды өзүм эле жакшы көрсөм керек, ошо май айын. Анан 21 май деп жазып койгом. Ошо оюнда келатат. Андан кийин дагы өзүм мугалим болуп, кийин эле бир 15-16 жыл мурун дагы бул республиканский архивге издетсем, дагы эле баягы жооп келди да. Ошо боюнча эле ошол өзүм жазган неме менен келатам. Бирок кийин эсептеп көрүп туура эле экен деп ойлойсузбу? Эсептеп көргөндө бир апам мен 12 жашымда эле каза болуп калган. Анан атам башка байбичеге үйлөнүп, анан биздин убакта день рождения дегенди билчү эмеспиз. Өткөрчү деле эмеспиз. Туулган күнүн ата энебиз деле өткөрчү эмес. Көңүл бөлбөптүрбүз да. Анан бир жеңилеримдин айтуусу боюнча, ал кичине соттун аялы болуп жүргөндө айтат, ошо 42-жылкы болушум керек. Себеби бир атактуу киши кайындарынан өлгөндө, бул Бейшекеден, Кемин районунан. Биз Кочкордо туруп келе албай калганбыз, жаңы төрөп. Мен да төрөгөм, тай эжем да төрөгөн, Сейни төрөгөн дейт. Анан анын баласы чарчап калыптыр. Кичинекейинде эле. Ошо 42-жыл болушум керек деп. Анан эжеме караганда дагы, эжем 39-жылы тоңдон төрөлүп, ал метркеси бар анын. Ошого караганда 3 жаштан төрөчү деп айтат апамды. Анан 3 жаш болсо мен 42-жылкы болушум керек. Эми 1-2 жылдын айырмасы кайсы? Баары бир карыдык. Сайнаке эже, сиздер согуштун балдарысыздар да? Согуштун балдары. Анан согуштан кийинки оор учур, калыбына келтирүү мезгили, жаштыгыңыздар деле оор күндөргө туш келди да? Ооба, баягы балалык кезде билбейбиз да. Балалык кезде оор учур экенин, немесин билбейбиз. Анын үстүнө атам эт сайысты иштегенден кийин жакшы тамак аш кенен эле болсо керек ал убакта. Бирок чоң кантты мындай талкалап туруп, анан келген конокторго эле берчи да, ошонусун билем. Андан кийин жайлоодо көп жүрдүк биз. Себеби эт сайыста болуп эле ошо жайлоого эрте чыгышчы
бир 2 төбө бар эле Кочкордо. Ири суу деген жайлоого барчубуз. Айылдан чыкканда бир түнөп жетчү да. Анан ошол жайлоодо эмнегедир кой саашчу. Анан биз козу кайтарчубуз да. Анан курут жайчубуз. Койдун сүтүнөн жакшы эжеге куруттарды жасашчу да. Анан жибирип, өрмөк согуп эле ошентип жүрүшчү. Биз болсо ошол ойноп, курут жайып, таштын үстүнө чийди жайып коюп, анан аны тоголоктоп, анан козу кайтарып, кечинде айдап келип, жайлоону аябай жакшы көрөм да. Жайлоодагы жана шылдырап агып жаткан сууларды, анан кымыздык деген чыкчы эле, жөргөмүш деген, кемирчек дегендерди жедик да. Анан ошо май, сүт көп болду. Анан бооруки таттуу, алма салма, анда Кочкордо алма деле айдачу эмес го. Алма салманы бул чүйдөн алып барышчу да. Анда санда жеп калчубуз ошо. Анан окууга кирип, мен 5 мектепти котордум. Ошо эт сайыстын азабынан 5 мектептен. Азыр жанагы классташтар 20 жыл болуптур, 40 жыл болуптур дегенде мен таң калам. Бир да классташымда. Кийинки эле акыркы 9-10 класста кичигемдин орто мектебин бүттүм да мен. Чүйгө көчүп келип, академик Юнус Алиев атындагы мектепти бүттүм. Ошондон эле бир 2 классташтарым бар, 2 аял. Кыздар деп койсом эми кемпир. Ошол экөө бар, жүрөбүз, сүйлөшүп коюп эле. Сайник эже, ошо сиздердин учурда билимге болгон мамиле кандай эле? Ой, ушундай эме болчубуз тим эле. Жанагы 7-класстан башталчу химия ал убактачы. Анан жанагы Менделеевдин системасы бар го, Субалиев Садыгалы деген агайыбыз окутту 7-класста. Мен Карабулак мектебинен окудум да, кеминдеги. Үйгө алыс. Мен 60 айылында жашайм. Ал убакта завод болчу. Каракурай айдачанда. Ошо Каракурайдан кендир алган завод бар болчу. 3 сменада тең иштечү ошол завод. Анан ачык болчу да, мындай тосулган эмес, ачык эле. Анан ошо Каракурайдын арасында чөп оруп эле, тиги уйлар кесүүдөн келгенде жесин деп эле чөп неметип, ошентип эле жүрчүбүз. Анын наша дегенин каяктан билип жүрбөспүз. Анан мектептин балдарын алып барып, Каракурайдын кышында баягы жыйып коет да, чаап туруп, анан узун болот. Алар 2 метр, 2,5 метр узун өсөт. Каракурайчы. Башыбызды эле айланчыбыз, билбейм, кылып скирдага жыйып коюп, кургатып, баягы дегенде кучка кылып. Анан кышында бизди алып барып токмоктотчу да, жана данын. Ошол эле школдун эле балдарын. Анда деле эчтеке болчу эмеспиз. Анан көп жыл айдалды а жерде, Каракурайчы. Анан акырында чүйлүктөр да үйрөнүптүр да. Ал мен уже студент болуп кеткенден кийин болду да, Талкан деп эле келишчү дейт. Кичигемге деле барышчу экен бир кишилер. Ан Талкан ошол экен да көрсө. Ал Каракурайдан кандай эме алынат билбейм. Жанагы Чыңгыз Айтматовдун эмесин окугандай, романын окугандан кийин ошондо түшүндүм мен. Каракурайдын ушундай. Себеби Бейшекеден бир киши эсоп калыптыр. Каракурайдын аралап ат менен баратса, жылаңач киши чыгыптыр алдынан. Анан көрүмчү көрүндү деп Бакуш эсоп, анан эми ал убакта жаш эле болсо керек а киши. Аты алып барыптыр үйгө. Жылаңач кишини көрүптүр. Ошо түлө берип атат деп атамдарды чыгырып кеткенин билем да. Чын эле көрүнчү экен деп ойлодум да. А көрсө чын эле киши экен да. Көрсө алар жана Чыңгыз Айтматовдун китебин окугандан түшүндүм. Ошол кезде эле билишчү экен да, Ошол кезде эле билишчү экен да. Эми ал биздин кыргыздар эмес болуш керек. Башка жактан келгендер болуш керек. Мен ошондо Чыңгыз Айтматовдун китебин окугандан кийин анан түшүнүп атпаймынбы? Чын эле тиги жылаңач киши көрүнгөн турбайбы деп. Анан азыр жанагы балдарды, мектептин балдарын иштетпеш керек, неметпеш керек. Мен ага каршымын. Бизди 3-класстан эле картошка тердирди. 3-класстан эле колубуз демеле капкара кышып болуп кесилип. Бизде ошентип эле иштетчү. Ошо курайларды, Каракурайдын немесин токмоктогонубузду билем мен. Аны токмоктогондо немелерин түшөт, данектер. Аны каяка алып барарын билбейм. Анан кайра эме кылып сууга чиритип туруп, анан кийин заводдон алышчу да, кендир алышчу. Анан кендирдин дагы түрү болот, анын түрү болот экен. Пресстеп неметкенде сорттоп неметишчи, анан
мындай жылмакай болуп жылтылдаган узун жиптерин сылан жебек деген жоолуктар чыккан. Силер билбей калдыңар го. Жанагы шалы жоолук эле, бирок башыңа токтобогон эле эме болчу да. Жалтыраган, гүл салынган жакшынакай шалы жоолуктар ошондон чыгарат деп айтышчу да, кара бурадан чыгарат деп. Анан жаман сорттун баягы үзүк-сүзүгүн тиги аркан, жип ошолорду чыгарчу го кебетеси. Бияка алып келип, пенкадушевый фабрикага алып келчү да. Анан кара кура айдалбай калгандан кийин ал жерде кызылча тиги буларды айдап калышты. Эл баягы нашага көнүп, сатып, анан тукабадан шырдак жасап калышты деп эжем айткан билем, кичегемге чыккан. Байып, айылдагы эл. Тукаба деген ал убакта баалуу эмес беле. Жыртышка таппай калып атышпадыбы. Андан мурун көп түк болуп эле жатчы магазиндерде. Анан ошондон шырдак жасап атышат. Ушундай баалуу кестемелерден бул деген кесир эмеспи деп биздин кичигемдиктер тукабадан шырдак жасап тебелеп атышат деп. Сайнек эже, сиз мектепти бүттүңүздөр 59-жылы. Анан химия факультетин өзүңүз химияны жакшы окуп, жакшы көрүп тандадыңызбы же капысынан кирип калдыңызбы? Капысынан деле эмес, анда мурун биофак болчу бизде. Анан келип физфакка өтөйүн деп келдим да бул университетке. Эжем ошондо жаңы турмушка чыгып, жездемдин бир досу физфактын 5-курсунда окуйт экен. Жоломан аке деп али киче жакшы көрөм мен. Ал киши деле өтүп кетти, нарында доцент болуп жүрүп. Аяш апа деп ал Жоломан акенин апасы да байбиче, мындай нарктуу, жакшы байбиче болчу. Жеңе дагы тиги Жоломан акенин аялы дагы 40 летте иштечү, эме швея болуп. Жездемдер менен келдим, аларды жаңы үйлөндү деп чыкыр, булар Аяшы чыкырды да досу. Анан мен дагы ошо келдим. Анын алдында радио комитеттен барып, радиодон барып, чабан болобуз. Бүт класс менен чабан болобуз деп айтканбыз да. Ошентип үйрөттү бизди. Ушинтип айткыла деп. Анан ошентип чабан келгенде анан Жоломан эке күлдү. Чабан болом деген кызды алып келдиңер деп. Анан ошол Жоломан эке эметти, советовать этти да, себеби ошол убакта жанагы КПССтин 1-секретары Хрущевдун коммунизм — это социализм плюс электрификация деген Ленин лозунгусуна и химизация деп кошуптур да ошол киши. Анан баардык жерде химфактар ачылып атыптыр. Анан ошо Жоломан эке айтты, физика деле баары бир, химия деле баары бир, физика эми физиктер көп болуп калды азыр. Ал убакта көп өтчү, студенттер көп болчу. Анан химияга эле өтпөйсүңбү деди. Мага баары бир болчу химия физикасы. Химиядан деле жакшы билчүмүн. Айтып атпаймынбы, жана мен деле системаны Садык агай, Усубалиев агай жаттатты да. Атомдук салмагы мынча. Үйгө барып, отосу бир 5 километрде Алтын Шайлынан тиги эмеге чейин. Чечен балдар менен чогуу окучубуз. Чечендер бар болчу ал убакта. Аны жаттап барчумун. Латинский названиясын дагы, эмесин дагы, атомдук массасы канча, немеси. Мындай жатка билчүмүн да. Аны жакшы билчүмүн. Химиядан деле болуптур деп химияга өткөрдүм документимди. Конкурс дегенди деле билбейм. Ал убакта мындай ата-энеси жетелеп жүрчү эмес. Өзүбүз эле келип эле, өзүбүз эле тиги общежитие берди университеттин жанынан. Анда 3 эле общежитиясы бар болчу. Анан ошонун 2-нчи общежитиясына жаттык. Үйдү сагынам. Тим эле көздөн учат да, ошонолор деле көздөн учат. Август айында бердик да экзаменди. 20 күн жүрдүк го ошол жерде. 5 экзамен бердик. Химиясынан 5 алдым. Ал убакта мугалимдер да жакшы экен. Мен өзүм мугалим болуп иштегенде ошол кишилерди аябай баалайм да, себеби калыс билими барды, жокту деп. Конкурс көп эле болуптур, көрсөң. Химизация болуп аткандан кийин. Анан химфакка өтүп калдым. Анан келгенден кийин анан куурабадымбы? Общежитие бербей койбодубу? Жакынсың. Кеминден экенсиң. Жакынсың деп. Как будто барчудан барып келип окуучудан бетер. Анан жездем дагы партшколдо окуп калды да, ошондо жанагы жездем. Экөөбүз издейбиз квартира. Орустар көп болчу да, орустун эле квартиралары болчу. Анан жездем тапты, менден мурун 1-2 жыл мурун бүткөн Кенжакан деген, анан Анипа деген
эмеде фабрикада иштеп атышыптыр да, бирөө бул кысым, бирөө немеде. Ошолор азыркы анда госплан деген бар болчу. Азыркы Фрунзе музейинин артында, Тыныстанов эле көчөсү жанында драм театр, кыргыз драм театры. Бир орус кемпирдин курятник эле бир комната мындай эмеси бар экен да, ошондо жашап атышыптыр жанагы кыздар. Анан мен 3-чү болуп кирдим, жаанагат. Канча төлөчү элеңер ошо? Ошондо үчөөбүз 75 сом төлөчүбүз. 25 сомдон. 25 сомдон 75 сом төлөчүбүз. Жакканыбыз примус. Электричество деген жок. 7-чи фонар менен же 10-чу фонар, 10-чу фонар анда тим эле электрический эме лампочкадай болчу. 7-чи керосин лампа менен. Анан бир эле бурчта калат да, мындай жаан тийбеген жагы. Ошого тиги бир жаман кровать бар экен, пружинасы да жок, железный. Ошого тиги арканды байлап анан үстүнө журкандарыбызды жийип коебуз. Кышында жаман болду да, суук. Анан ошо жерден Фрунзе менен университетке чейин жөө келем. Анда чоң үйлөр жок болчу. Мындай эле майда жапыстамдар эле болчу. Келатканда анан пардасын жаппай койсо көрүнөт ичиндеги. Ана халатчан мындай жука кийинип жүрсө, ошолорду караганда кандай бактылуу адамдар ушулар деп келчимин да. Анан ошондо Бейшакан эже Омар Султановдун аялы анда 3-чү курста окучу. Ошону алга ачып кетип калбады жакшы. Ким Омар Султанов? Омар Султанов. Кийин разы болуп Бейшакан эжелерге айтып калам, ушу сизди алга ачпаса мен дагы эле ошентип жашай бермек. Дагы эле орустардын тооканасында жүрүп. Тооканасында. Анан алга ачып кетти, анан кийин химфактан окугандар Сумко деген бир лаборант берчи анда ордерди. Ошолго барып анан айтышыптыр, мучить этип атат, жатсын деп. Анан жатып калдым ошо 8 марттан кийин. Омар Султановго алигиче разы болуп, ошо мурунураак эле алга ачып кетсе жакшы болмок экен деп. Анан алга ачтыбы же сүйлөшүп чыктыбы, иши кылып турмушка чыгып, Бейшакан эженин ордуна мен жатып калдым да. Анан бир эле спальный кровать, жанагы пружинасы бар темир кровать. Ошого 2ден жатчубуз. Жамбашыбыз деле оручу эмес. Батчубуз ошого. Бир спальня. Анан ошо бир комнатада 13 киши. 11де сөзсүз свет өчүрүш керек. Анан деле театрдан калчу эмеспиз. Анда аябай театрга неметчибиз да. Даже чулкыбыздан өтүктөп барчубуз. Ал мындай халатчан эшикке чыгыш деген жок болчу. 4-чү курска келгенде турмушка чыгып кеттим. Өзүбүз менен эле чогуу окуган эле ат башылык. Тамаша кылып калат, бизди күйөө албай атыбадан кийин өзүбүздүн балдар деп кармап калганбыз деп. Жок, андай деле болгон жок. Мага да сүйлөшкөндөр болду. Менин жигитим дагы көп кыздарга сүйлөштү. Анан эме деген ошол экен, буйрук деген. Анан экөөбүз 2004-жылга чейин жашадык. Анан ал 2004-жылы кайтыш болду. Химфакты жакшы эле окудук. Ошол убакта снабжение аябай жакшы болду. Каржылоочу. Багы химизациянын арты менен азыр өзүмө дагы жомок болуп калат кээде. Алтын чашка деп коет, химический фарфоровый чашка деген бар. Анан алтындан жасалган чашка. Ичи алтында, ошол менен иштечүбүз. Платина тигилдери деген бар. Металлдарды алыш үчүн ошо тигил, платинадан жасалган тигил. Анан спирт 95% ректификат деп койчубуз. Ал турат. Реактив аябай көп. Алтындын дагы реактиви бар, эменин да реактиви бар. Анан ошондо агайларыбыз деле мындай пепельница кылып эле эч ким алып кетейин, бул химиялык идиш деп эле карачубуз. Азыр болсо айнек идиш таппай калбадык. Айнек идиш. Снабжение аябай жакшы болду. Бизди технолог кылып даярдайбыз дептир да, план боюнча. Ошон үчүн 5 жыл 10 ай окудук биз. 6 жыл окудук почти. Производственный практика деп заводдорго. Москвага да барды, Омскиге барышты, Усть-Каменогорский дегенге барды, Стерлитамак деген содовый комбинатка барды. А биз төртөөбүз, 2 бала, 2 кыз эмеге бардык. Балхашский горно-металлургический комбинат биздин кафедрага ошого
экен. Анан ошол жерден Карагандыдан барыптыр студенттер, Алматыдан барыптыр. Ошолор менен 10 ай жүрдүк ошол жерде. Технологиянын башынан баштап, жезказгандан эме алып келет, урудап келет да, азыр деле. Анан ошонун майдалагандан баштап, аны байыткандан баштап, бүт, анан Мартеновский печь металлургический цехте иштешет. Баарын көргөсү да дегенде, бери-сыйра баарын көргөсү. Ошол убакта тигилер да аябай ответственный жумуш кылышты да, ошо заводдун директорлору, эмелери, технологдору. 1-2 ай ошентип жүрдүк кыдырып. 2 айдан кийин бизди орноштуруп койду жумушка. Эң акыркы жаман разряд менен орноштуруп койду. Бияктан 22 сом стипендия алчубуз болгону. Анан кетерде командировочный деп 10 айга бүт берген. Байып алып кеткенбиз да. Айлыгыбыз 100 сом. 1 айда 100 сом. Бирок 3 смена иштейт да, түнкү сменасы аябай катуу болчу биз үчүн. Түнкү сменада уйкубуз келип, бакырып өкүрүп ырдайбыз келип. Казакча. Бир күнү начальник цех кыдырып жүрүптүр түн ичинде. Чё вы, девочка, орёте деп атпайбы? Мы поем, спать хочется десе, ну пойте деп кетип калды. Ошентип аяктан акча алып, айтпа, посылка салып үйлөргө, балыгын салып, аяктан виносун салып, чыйбаркы таанымыны алып, эмне азап чектик деп өзүбүз кийиндик бир сыйра. Баарына подарка алып ошентип келгенбиз. Анан келгенден кийин дипломный иш башталды. Дипломный ишим мен жетекчим деканыбыз болуп калды, Рысмендиев агай деген, Кадыракун агай. А Рысмендиев агайдын аспиранты Мурзыбраимов Бектемир деген азыр академик агай. Химиктер керек, мугалимдер керек болуп эметкен го, шыгылып январга чейин аспирантурага өткөрүш керек экен. Сразу эле бизди алып калды, бешөөбүздү. Жактай электе, дипломдук ишти жактай электе биз аспирантурага өтүп калдык. Ошентип аспирант болуп, ошол эле агайда иштеп калдым. Жетекчим ошол эле агай болуп, Рысмендиев агай болуп. Анан 69-жылы жактадым. Урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз радиосунун Дил маек программасынан угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин мейманыбыз химия илиминин кандидаты Сайнаке Бообекова. Союз мезгилинде Сайнаке эже студенттерге сабак берип жүрүп, тилден кыйналган жаштарга жардам болсун деген ниетте өмүрлүк жары экөө химия боюнча лабораториялык иштерди, терминдерди кыргызча которушуп, бирок ошол учурдун катаал тартибинен чыга алышпай, эптеп жол таап чыгарган китеби студенттердин эле эмес, окутуучулардын, жаш окумуштуулардын колунан түшпөгөн китепке айланганын айтып отурду. Андан бери Сайнаке эже 12 илимий китептин автору болуп, эл аралык илимий конференцияларда доклад жасап, бир канча илимий макалаларды жазып, теория, лаборатория, эсеп көнүгүүлөр, экология тармагын дагы деле талыкпай изилдеп, климаттын өзгөрүшү, экологиянын бузулушу боюнча айтып келет. Жолдошум мен менен бир бүттү да. Анан неме анда Совнарком деген болчу. Совет народного хозяйства. Эме Ташкентти кошуп, эмени кошуп, бир министерство уюштурушкан ошондо. Анан молодой специалист деп ага үй берди да, квартира берди. 3 комната. Андай жок болчу да, баягы курятниктен, анан эле общежитиядан, андан кийин үйлөнгөндөн кийин дагы квартирада жашадык. Анда улуу балам төрөлүп калган. Аны мен окуп аткандан кийин жеңем ошол алып кетти. 3 айында алып кетти. Анан ал балам азыр аякты туугандай. Кичүү балам болсо ат башыны туугандай. Анан ошентип кенен 3 комната үйдө. Кенен 3 комната болгондон кийин, үй алгандан кийин анан жолдошум да кирди. Ошол эле агайга, менин эле жетекчиме. Анан экөөбүз иштедик, ошо бирдей эле иш болчу да, мындай темаларыбыз башка, бирок иштин жүрүшү, эмелери ишти. Экөөбүздү тең алып калды мугалим кылып. Ошо ойдон иштеп жүрдүк. Бир кафедрада маңдай теске отурабыз. Анан үйдөн уруша кеткенде бияка келип жылмаймыш болуп коебуз. Анда күйөөсүнөн ажырашыптыр же урушуп атыптыр деген позор болчу да тим эле.
тем более мугалимге сыр билгиси эмиш болуп бияктан сүйлөшүп барып эле анан барганда эми казан аяк кагышат да, анча деле көп бурушкан жокпуз. Мугалим болгондон кийин кыргыз, орус деген жок болчу анда группалар. Орус группа сабак берилип калды да. Өзүм деле араң орусчаны түзүгүрөөк билчүмүн, бирок илим башка да, жөнөкөй сөз башка да. Балдар, кыргыз балдар үйгө тапшырма берсең түшүнбөй койдук дейт. Алар деле кыйналышат да. Алар деле аракет кылат бакуштар. Анан кыйналышат. Анан аларга кыргызча которуп берип, орусча баягы окуп, анан кыргызча кыргыз балдарга которуп, эки эсе иштеп калам да мен. Анан лабораторный иш болгондо жаза баштадым да кыргызча. Ушуларга жардамдап эле, ал китеп чыгарайын деген деле ой жок болчу. Лабораторный эле ишти. Кичине биринчи китебим 83-жылы чыккан. Экөөбүз чыгарганбыз да, жолдошум экөөбүз. Кичине теориясын берип, андан кийин лабораторный иштердин реактив көп деп атпайынбы. Анан баягы өзүбүз да иштеп, берки орустардын лабораторный ишинен карап, өзүбүз иштеп, анан ошо өзүбүздүн условия менен жазып, ошонтип китепче кылып, жөн эле машинкага басчубуз анда. Ошолорду бир аз көбөйтүп эле группаларга берип, анан эле балдар жакшы кабыл алышты, баягы китептен эле. Анан китеп кылып чыгаралы деп сүйлөшүп. Ошол убакта жана Субакун агайды партиядан чыгарып китеп жаздың кыргызча деп, политехтин проректору болуп турган. Кыргызча китеп жазган үчүн, кыргызча сүйлөтчү эмес да. Кыргызча сүйлөтчү эмес, китеп жазмак түгүл. Нурбеков деген агайды дагы кодулап юристи. Шыгылып кодулашты да, көп эле эме запкы көрдү кыргыздар бар. Анда редакция көп деле мындай өзүмдүктөр жок болчу да. Кыргыз Манбас деген мектеп деген эле бар болчу. Анан мектепке неметсек, ойланбай жүрөсүңөр, бизди да өлтүрөлү деп атасыңар. Кыргызча болсо жазбайбыз, чыгарбайбыз деп эле. Жусупбек Аманалиев деген агай Атбашыда, менин жолдошум Атбашылыкта, Акмуздуу. Атбашыда детдомдон өскөн да. Ошондо директор болуптур. Менин жолдошум окуп жүргөндө. Анан пионер вожатый кылып, партияга өткөрүп, ошо киши опекать этиптир да. Анан ошо киши министерстводо иштеп калды, Аманалиев агай. Бардык ошо кишиге, эмне кылабыз деп совет сурап барсак айтты, сен партийнийсиң, сени азыр эле жолмалап чыгышат. Анан Сайнике жазсын, арыз жазсын совет министрине. Бул химия деген түшүнбөй атышат, татаал илим болгон үчүн. Жөн эле лабораторный китепти чыгарып бергиле деп жазсын да. Анан аякта деле кишилер отурат да. Анан уруксат берип, мектеп издательствосунан 83-жылы чыкты. Биринчи кыргыз китеп биздики чыкты да. Анан 86-жылы Рысмендеб агайдын конспектилери кыргызча болуп чыкты. Андан кийин кичине жеңилдеп калышты окшойт. Кийин агайлар чыгарышты, 90-жылдарда чыгарышты. Анан ал китеп эле эме болду да. Каны жерге тамбай. Каны жерге тамбай, тиги ар бир эле үстөлдүн үстүнө мугалимдер дагы, тиги факультетти өткөргөндөр деле, жанагы тереңдетилген билим бергендер деле, экзаменге даярдачылар деле ошо китепти, кыргыз китеп да. Анда жакшы лабораторный иши дагы, теориясы да, анан аягында эсептер да берилет да, берилген китеп. Гонорар алдык ошондо. Ошо китепке гонорар алдык мектеп издательствосунан. Экөөбүзгө 800 бирдеме сом. Чыгып чыргасын коротпой, Лебединовкада Дана деген румынский жилая комната деген мебель сатылып атыптыр да, эми аны дагы таанышы менен тапты жолдошум. Анан ошону алып, даже бир тортко жетпей калды да. Стенка, диван, кресло, стол, стулдар менен. Көптүм эле диван бар, креслосы, письменный стөл. Анын бир стөлү дагы эле жүрөт тиги квартирада, жана улуу балам жашайт ошо жакта. Андан кийин эле анан мен эсепти өзүм эле жакшы көрчүмүн. Эсеп чыгарганды жакшы көрөм да. Орус китептерден алып чыгарабыз да. Анан өзүм дагы түзөйүн, өзүм да эметейин деп баягы жылда өткөн сайын баягы даярданып, теориясын жакшы билгенден кийин ошолорго эсеп түзүп, азыр 7 китеби министрликтин грифи менен чыккан.
иши кылып 12 китебим бар. Ар түрдүү көлөмдө ал. Сайнеке эже, сиз мына 12 китеп химиянын бардык тармагын камтыган, теориясын, лабораториясын, эсеп көнүгүүлөрдү, экология жана башка тармактардын баарын камтыган 12 китеп чыгарыпсыз дагы. Анан эмнеге ошол 69-жылы кандидаттыгыңызды жактапсыз, ошондон бери докторлук жактаган эмессиз? Ошо ойлоп турмун такыр. Могул эле китептерди азыр деле баары эле айтышат тиги. Тиякта чай ичишип, башка сотрудниктер ушакташып отурганда мен бурчта эле үңкүп эсеп чыгарып отурчумун да. Билбейм, өзүмдүн эле начардыгыман болуш керек, өзүмдү ойлобогондон болуш керек. Ал учурда докторлордун кандидаттарга караганда докторлордуку айлыгы көбүрөөк. Азыр деле көп. Жок, анеге жок дегенде ошо айлыгы көбөйөт деп ойлогон эмессизби дейм да. Ошо айлыкты карап аптырмын да. Себеби экөөбүздөн кандидат болуп, анда доценттерге аябай көп айлык төлөнчү. 300 бирдеме сом төлөнчү, экөөбүздүкү 700 болуп калат да. 700 бирдеме. Анан ошол экөөбүздүн айлыгыбыз менен эле жүрө берсек керек да. Бизге айткан деле эч ким болгон жок. Бирок мен ошо балдарга карап эле деп неметсинчи, ушулар окусунчу, ушулар эметсинчи деп эле. Кээде мактап коюшса, ой, сиздин китебиңиз жакшы, түшүнүктүү деп койсо эле жыргачы. Иши кылып мен ойлоп турмун. Күйөөңүз жактадыбы? Жок, күйөөм ал деле жактабы. Ал деле доцент болуп эле кетти. Сайнеке эже, андан кийин сиздин ушу химия багытындагы илимиңизде ар кандай илимий макалаларыңыз канчалаган гезит беттерине, басма сөз беттерине жарыяланып жүрүп, анан сиз могу экология темасына кызыгып баштадыңыз, Экология деген сөз модный болуп калды бир убакта. Анан баары эле ачты. Тиги Арабаевди ачты, тиги Жалал-Абадты ачты, Ошуду ачты экология. Анан бизде дагы тиги факультеттерди ЮНЕСКО деген кафедра ачышты. Экология. Анан ошондо геофакада сабак берчүбүз да. Анан геофактын деканы Ниязов Тургун деген. Ошол кичине мен билбейм, мындай элди ойлогон жигит окшойт да, оюмда эметип. Анан экологияны да жакшы түшүнсө керек да. Анан айтты, суранды менден. Анда уже жолдошум өлүп калган, кетип калган. Анан мен өзүм басынгансып калдым окшойт. Анан ошол предлагать этти, авторский курс окуңузчу эже. Сиздин колдон келет. Орус группасына да, кыргыз группасындагы 32 сааттан лекция окуңуз экология боюнча, анан лабораторияны да өткөрөсүз деп, геофактын балдарына. Издей баштадым научный журналдардан, аны бирдеме окуш керек да. Баягы эле тиги химиялык эмелерди жазган менен болбойт да. Экология дегенди анан ошондо түшүндүм да. Ошол илимий журналдарда мурунку китептерден, тиги перевод жасалган китептерден, Сеску деген бар, Румыниядан неметкен эмелерден окусам, баардык эле химиялык заттар бул экен. Нормасынан ашса, баары эле. Ар түрдүү оорулар тап келет экен. Жанагы биздин ооруп атканыбыздын баары эле ошол экен да. Анан ошон үчүн мен дагы өзүм кызыгып калдым да ошо эмеге. Анан бир 4-5 жыл окудум. Анан ошо окуган немелеримди жазып коеюн деп, анан геохимиянын экологиялык проблемалары деген эмени ал жука китеп, мындан да жука китеп, 11 басма табак жазып эметтим да. Анда жөн эле госстандарттан алган, анан лабораториялардан алган таблица менен жаздым да. Бирок парниковый эффект деген эмне, радиоактивдүү зат деген эмне, кайсы жүрөк, кан тамыр органдарын кандай заттар деги оорутат, чыгып аткан антропогендик фактор деп коет. Адамдардын жасап аткан иштеринен чыккан айлана чөйрөнүн булганышы да. Мисалы, көмүрдү күйгүзүп атабыз, газды күйгүзүп атабыз, эмени күйгүзүп атабыз, андан СО2 деген чыгат, ал парник эффектисин пайда кылат да, парниковый газдарды пайда кылат. Ошолор бар да. Жанагы фотохимиялык туман деп коет, смог дегенде.
Ал эмнеден пайда болуп атат, кайсы заттардан, анын булактары кайсы, ошолорду окудум да. Анан жазып элге эметейин, балдарга окутуш керек да, китеп. Лекциядан аз эле бала угат да. Анан ошол тиги экологиясы менен лекция окуп атканда балдардын интересинен, мурун болсо неорганиканы окуп атканда сагыз чайнап, шапкени жабыштыра кийип алышып, акустар түнүсүндө иштейт экен да. Анан минтип эле артка отурганга аракет кылышып эле уктап эле эметчи. Анда көптөн окучу, бир группада где-то бир 50-60 балдардан окучу. Анын теңи келсе да, теңи келчү эмес да. Анан бул экологиясын, ой, как интересно да, орустары дагы, ой, как эме, кандай ушундай болот бекен эжелешип, аябай кызыгып эметкенде ого өтөр мен эметтим да, шыктанып, анан ошол китепти чыгардым, теориясы эле, стат комитеттен, статистикасын, лабораториянын эмнени таблицасын алып, кайсы жылы кандай эмелер чыккан, заттар абага чыккан, сууга түшкөн дегендерди ошолордон алып жазсам, анан Атамбаев тиги эмеге барбадыбы, 16-жылыбы, 15-жылыбы Париж парниковый эффект боюнча, парник газдары боюнча президенттердин жыйналышы болот такай. Конференция болот. Мурун Рио-де-Жанейрода да болгон, мурун Киото деген келишим түзүлгөн да, Японияда болуп, парник газдарын ушул абалда сактайбыз деп барлык президенттер кол койгон. Андан кийин Парижде болду 15-жылы, быйыл Дубайда болду. Анан ошо Париж конференциясында дагы парник газдары эле жөнүндө болду да, ошол парник газдарын ушул абалда азыркы канча чыгып атса ошончо абалда сактайбыз дегенге эме менен Америка менен Трамп Кытай кол койбой койду. Көрсө алардын 40% өндүрүшү соекини чыгаруу менен жүрөт экен. Анан аны токтотуп койсо 40% өндүрүшү жүрбөй калат да. Ал иши кол кое элек алар. Майдан кол коем деген. Анан кол кое элек аделе. Баргандан кийин бияка запрос келиптир. Анда бизде Лайлиева деген проректор болчу, наука боюнча. Анан айтты, экология боюнча статьяңар болсо, эмеңер болсо жибергиле ЮНЕСКОга катталганга деп. Анан ошо китепти, кыргызча китеп, бирок аннотациясын орусча жазып жиберсек катталыптыр да. Ошо китеп. Урматтуу угармандар, Дилмаек программабыздан химия илиминин кандидаты Сайнаке Бообекова менен болгон маегибизди угуп жатасыздар. Химия тармагы экология багыты боюнча илимий иштерди жүргүзүп, изилдеп келе жаткан Сайнаке эже адамзаттын жаратылышка жасаган кыянаттыгын, терс мамилесинен кайра адам баласы өзү кандай азаптарды көрүп жатканын, табиятка кылган туура эмес мамилебиз, маданиятсыздыгыбыз кайра өзүбүзгө кандай зыян алып келерин айтып отурду. Климаттын өзгөрүшү, оорунун көбөйүшү бул өзүбүздүн эле жаратылышка жасаган кайдыгерлигибиздин жыйынтыгы экенин баса белгилеп, химия илими улуттун коопсуздугуна терс таасир берерин түшүндүрдү. Окушса түшүнөр деген максат менен айлана чөйрөнүн химиялык заттардан булгануусу жана анын кесепеттери деген китепти да чыгарды. Сайнек эже, ушул экологиянын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, адамдардагы ар кандай оорулар, ушунун баарына адамзат биз өзүбүз эле күнөөбүз да. Өзүбүз кылып атабыз да ушунун баарын. Азыр тескерисинче экология, жаратылыш адамдарга каршы иштей баштады да. Иштей баштады, ковид ошол, ковид деген ошол. Мисалы, парник газдары деген, парник эффекти деген теориясы мындай да. Мореке бизге 7 нур түшөт экен күндүнчү. Анан ошонун инфракызыл нурлары, алар толкун узундуктары менен айырмаланат да, ультрафиолет, инфракызыл нурлар дегендер. Жылуу нурлар, инфракызыл нурлары. Анан жаратылыш Кудай ушундай түзүптүр, жаратылышты. Биздин жердин айланасында курчап турат экен ошо парник газдарычы. 20-22 километр бийиктикте дейт жердин үстүндө. Газдардын, парник газдарынын. Анын 60-70% соеке.
жанагы бензин күйгөндө, жыгач күйгөндө, көмүр тиги газ күйгөндө баарынан чыгып атат да, соеки чыгат. Тамак аштан дагы, белок күйсө дагы. Ошо 60-70% соеки, андан кийин озон дагы бар а жерде. O3 деген бар. Андан кийин башка дагы газдар суунун буусу болуп, иши көп немеси, көп курамы соектен турат экен. Анан ошо парник газдары деп коет экен. Парник деген сөз жанагы теплица, күнөскана. Мурун айнек менен жапчу эле, кийин полиэтилен пленка менен жаап өстүрүп атышпайбы, ошондо дагы самидорлорду. Анын ичиндеги температура башка. Сырттагы температура башка да, жылуулукту кармап турат да. Тиги парник газдарын түзгөндө ошол бир эле пленкада, мен оюмда бир эле пленка жабылып турат да, парник газдарынын пленкасы. А биз бияктан биринчиден адамдардын саны көбөйдү жер жүзүндө. Адамдардын саны азыр 7,5 миллиард болуп калыптыр да, 7,5. Ага жараша жануарлардын дагы, кой, уй, тиги булардыкы да көбөйдү да. Баары соекини чыгарабыз да, баарыбыз дем алганда. Машина, Бишкекте эле 1,5 миллион машина дейт. Анан жана бензин күйгөндө дагы соеки чыгат. Анын таза бензинден азыраак чыгат. Дизельный топливодан көп чыгат. Мен эсеп чыгартам такай балдарга. Газ күйүп атат, отундар күйүп атат, таштандыны өрттөп атабыз. Ошонун баарынан соеки чыгып атат да. Анан менин оюмча биз эки слой, эки катмар пленка жасап салдык да адамдар. Кыргыздар эле эмес бар. Жер жүзүндөгү адамсат. Ал парник газдарынын функциясы ошол жети нурдун инфракызыл жылуу нурларын кандайдыр бир бөлүгүн кайра чагылтпай алып калат экен. Кармап калат экен жердин үстүндө. Ошон үчүн дейт, жердин орточо температурасы 18 градус дейт, Цельсия. А болбосо минус 15 градус болмок экен. Парник газдары кайра тиги инфракызыл нурларын кетирип жиберсе, минус 15 градус. Почти 33 градуска жогорулатып атат парник газдары. Ошон үчүн Алла Таалам ошондой түзүптүр да. Курчап коюптур жерден. Тиги түндүк жакта муздак, экватордо орточосу плюс 18 градус. Жашоо жүрүүгө болот. Адамдар, жануарлар жашоого болот, өсүмдүктөр жашоого болот деп түзүп коюптур да бизге. Анан биз жана соекине түшкөн нурлардын көпчүлүгүн кармап калып атпайбы, инфракызыл нурларын. Эки катар концентрациясы көбөйүп атпайбы, калыңдыгы, мисалы, ошо газдардынчы. Анан ал эки катар пленка жапкандай теплицаны пайда кылып атпайбы, парникти пайда кылып атпайбы. Ошон үчүн потепление деп ошон үчүн климат өзгөрүп атат. Климат плюс 1ге жетип калды дейт, 1 градус жогорулады дейт. 1 градуста муз эрийт, мөңгү эрийт. Биздин мөңгүлөр өйдө чыгып атат азыр. Кайсы жылкы статистикада жазгам мен, эме жанагы газетный статьяларда бар. Кээ бир жерлерде 1,5 метрге өйдө чыгып кетти да, ылдый жагы эметип. Анан ылдый жагы жөн эле эрип барып Токтогулга куюп же болбосо Нарынга куюп койсо жакшы го. Сел алып кетип атпайбы? Кумга айландырып, таштар сайгылып кетип атпайбы? Анан мөңгүлөр эрип, эметип, баары ошентип эметкенде чөлгө айланат аягында. Жашоо болбой калат анда чөлгө. Ысый берсе. Андан ары 25 километр өйдө жакта, парник газдарынын ар жагында озон катмары бар. Озон катмарынын калыңдыгы 5 миллиметр экен. 5 миллиметр экен. Бирок ага озон катмарынын функциясы Кудай Таала түзгөн теориясы боюнча ошондой да, эме жаратылыш түзгөн. Ар жактан дагы ультрафиолет нуру түшөт, жанагы бизди кактап атпайбы? Ал жумшак нурлар экен. Толкун узундугу жумшак нур экен да. А тиги катуу нурлар озон катмарынын ар жагында калат экен, кармап калат экен. Эгер ал катуу нурлар өтсө дейт, куйкалайт дейт. Жердин бети күйөт экен. Өзүнөн өзү эле.
озон катмарын ошон үчүн түзүптүр. Ошо ультрафиолет катуу нурлардан сактап калыш үчүн озон катмарын түзүптүр. Анан дагы эле адамдардын аракети менен жанагы холодильниктерде, эми ал биздин үйдөгү холодильниктерден аз эле фреон коюлат же, фреон деп коет. Фтордун, хлордун бирикмелери. Фтор, хлордун бирикмелери да. Анан ошолор барып, фтор өтө активдүү да, озон менен реакцияга кирип кетет экен. Анан бул краска, чачтын краскасында фтор болот экен. Краскаларда болот экен да. Анан алар барса, жетсе озон катмарына, озон менен реакцияга кирип кетет экен дагы, 2 озондон, 2 O3төн 3 O2 кислород пайда болуп калат экен. А кислород кармай албайт да тиги ультрафиолет нурларын. Анан озон катмарынын жыртыгы деген ошол жыртык эмес, жукарып калат экен да, жукарып. Ошон үчүн жанагы фреондор менен иштегенде да завод, фабрикаларда, комбинаттарда чоң-чоң холодильниктер бар да, фреон менен иштеген. Анан ошолордо ошо хлордун, фтордун бирикмелери колдонулат экен дагы, ошолор озонду барып бузат экен. Жугарып калышы деген ошол экен. Анан азыр фреондор холодильникте эле эмес, могу кондиционерлерде дагы көп бар го, бар го. Абдан көп колдонуп атпайлыбы? Дээрлик бардык үй бүлө. Анан ал аалам деген бир да. Кыргызстан эл өзүнчө бөлүнүп кала албайт да. Америкада болуп атабы, эмелер болуп атабы, аалымда айланып турат да баары. Анан жана смог деп атпайбыз. Смогту деле өзүбүз жасап атабыз, смогту деле. Тиги NO2 деген бар. Бурый газ деп коебуз. Азоттун, концентрированный азотный кислотадан реакцияга киргенде NO2 бөлүнөт да. Ал мисалы краска, кызыл, көк, жашыл кылып боеп атпайбы, анилиновый краска деген кездемелерди бояганда. Анда азот бар. NH2 деген функция бар, радикал. Ошол азот кездемелерди күйгүзүп атканда, швейный цехтердин кездемелерин күйгүзүп атканда, анан белоктордон азот бар чыгат, ташландылардын кээ бирөөлөрүнөн чыгат. Анан ошондо азот NO2-ни бөлүп чыгарат. Ал коюу ыш деп коебу, мен ыш менен эменин айырмасын деле билбейм жакшы. Кандай коюуда анан ошол чыгып атат. Жана кездемелерди күйгүзгөндө, ал оорураак газ. Ис чыгат да. Бурый эле туман сыяктуу болуп чыгат. Кээде келатканда мончолордун үстүнөн көп көрүп калам мен ошо бурый газдар чыгып атканын. Балекеттерим ушуну жагып атат окшойт деп. Кээде тецтин немесинен деле чыгат окшойт. Түтүндөр. NO2 чыгат окшойт. Анан ал чыгат дагы тиги чаң, аэрозолдор деп коебуз. Ар бир киши өткөндө эле машинени чаңдап атат да. Асфальт болсо деле чаңдап атат да. Ал жугуп калчу тиги жалбырактар жок, дарак жок көчөнүн боюнда. Ал кармап калат эле да, каршылык көрсөтүп ошол эмелердичи, чаңдарды. Ошо менен кошулат, анан абадагы суунун буулары менен кошулат, анан айла жок, өйдө чыгат. Шамал жок. Баарын, көчөлөрдүн баарын тосуп эме кылып коюшкан да. Чоң-чоң, бийик-бийик үйлөрдү салып коюшкан. Кечелер кенен болуш керек да. Жанагы эмени шамал айдап кетиш керек болчу да. Жаман болуп чыгып аткан эмелерди. Анан өйдө чыгат. Өйдө чыкканда ал оор. Аяктан эч ким аны түртүп жиберсе, зонтик болуп калып атпайбы. Анан ал NO2-нин ошо фотохимиялык туман деп коет экен, немеси аты, научный аты. А биз смог деп атпайбызбы? Анын зыяны адамдардын көңүлүн чөгөрөт экен да. Туман болуп элеметип турса, анан Жанагы кыжынып, урушууну депрессияга, баягы күнү ошо бирөөгө кат жазганда ошентип жаздым. Ошо дагы смогтон болуш керек деп. Эң агы суицидке чейин алып барат дейт. Жана кыжынып, деле азыр илгери акчка болсок деле бири-бирибизге күлүп турчубуз. Азыр эч ким сиркеси суу көтөрбөйт деп коет го кыргызда. Ошондой болуп атпайбы? Ошондой экен да. Анан жанагы коргошун.
коргошу оор металлдар деп коебуз, оор металлдар коргошун сымап, анан кийин кадмийди көбүрөөк колдонобуз да биз. Коргошун бензинге кошулат экен. Россияныкына деле, тиги кимге деле, Казакстандын бензинине. Жанагы машиналар дит ошондон сакташ үчүн коргошун кошот экен да бензинге. Тетраэтил коргошун деген. Анан баягы күйгөн убактысында тетраэтили СО2 болуп тиги парник газдарына кетет экен. А коргошун нано бөлүкчөлөрү дейт. Эң майда бөлүкчөлөр катары абага чыгат. Коргошунчу мотор күйгөндө, бензин күйгөндө. Анан аны менен биз дем алып атабыз. Аба менен. Бизде защитный эме жок, алардан сактап кала турган. Дем алгандан кийин ал кирет экен дагы, кээ бир металлдар, мисалы натрий хлор, натрий чыгып кетет эмеден, тери дегенде чыгып кетет, Дагы көмүртек мочевина дегенибиз бар, карбамид деген жанагы. Ал заара менен чыгып кетет. А коргошун чыкпайт экен. Барып эле муундарга тура берет дейт. Муундарга токтоло берет экен да, муундарга. Анан жанагы коляскага жаш кезинде эле отуруп калгандар ошо. Илгери андай жок болчу. Коляскага отурган кишилерди көрчү эмеспиз. Анан түйүлдүктөргө тийсе, жанагы инвалид балдар төрөлүп атканы. Ошондон экен, коргошундан. Анан аны эметиш үчүн батыш өлкөлөрү катализатор деп, жанагы платинадан, палладийден жасалган, жакшы баалуу металлдардан жасалган катализатор деген ошол экен. Ал ошо коргошунду эметип калат экен, кармап, абага чыгарбай. Жолдун боюнда өскөн медицинада мурун эле ошондой болчу. Ал эмне экен десем, жолдун боюнда өскөндөргө дагы алмасы болобу, өрүгү болобу, топтоло берет экен да, аны жууп кетире албайт. Нано бөлүкчөлөрү тиги ошо сок менен эле кирип кетет экен да. Ошон үчүн аны жебегиле деген ошол. Жол боюнда өскөн мөмө жемиштерди анан жана жол боюна туруп алып сатып атышпайбы? Тамак ашты дагы, жашылча жемишти дагы адамдар алып жеп атат. Ошол норма боюнча 30 метр алыс болуш керек. Жана жол боюнда сатып аткандар. А тиги 5 метрде болбой, объездной дороганы көргөндө. Ошондой да. Анан башка металлдар деле, цинк деле, жез деле баягы нормасынан ашса эме да, уже зыян. Сайнеке эже, сиздин окутуучу болуп иштеп атканыңызга 60 жыл болду. 60 жылдан бери талыкпай эмгектенип келатасыз. Күнүнө жаштарга сабак берип, билим берип, ушулар билим алса экен, ушулар билимдүү болуп чыкса экен деп. Мына азыр 82-83 жашка келдиңиз. Дагы деле эмгектенип келатасыз да. Бирок мен сизди көрүп туруп, сиздин энергияңызды, сиздин ушунча эмгегиңизди көрүп туруп, мен сизди 82-83тө деп айтпас элем да. Ал ошо мен деле өзүм ойлоном да. Менин үчүн алжыбайм деп кээде. А могуки китептерди жазыш үчүн деле эме иштейт да. Жана эсептерди түзүш үчүн, аны чыгарыш үчүн деле жанагы орустун кемпирлери скамборд чечип атпайбы, мебиз иштесин деп. Мен ошондон көрө, мен өзүмдүн эмемде да мындай акылымдын эми тунуктугу деп айтсам деле болот го, тунук эле го. Бир сөзүмдү кайталабайм. Анан ошондон болуш керек да. Бул 10 китеп жазыш оңойбу? Ал китептерди 20 жолу текшересиң да. Бир формуладан эле бирдемеси ката болсо эл ренжип калат да окуган балдар. Анан жанагы эсеп китепти жазганда үтүрүн башка жака коюп койсоң эле балага калдың да. Демек карыган кезде адам кыймылда болуш керек, акылын иштетип туруш керек. Акылын иштетиш керек, бутун иштетиш керек, жүрөгүн иштетиш керек. Анан мен ошо 60 жыл, 17, анан 20 жаштагы эле жаштар менен иштеп келатам да. А мен өзүмдүн карыганымды сезбей калам. Алар менен жаштар менен жүрүп, алар келип сурап, кээси эркелеп, кээси жылмаңдап ошотушет да. Анан урушуп койсоң отуруп калышат.
ошолор менен эле жыргагандан кийин пенсияга чыгып, бала чакасы чоңоюп калган студенттерим келип учурашалы деп келип калганда, той пойлорду көргөндө, апей, мен бул минтип калдыр. Мен деле карып калсам керек деп. Анан мен азыр билбейм, шашып атам да, ушу билгенимди ушунча жыл алигичече эле окуп келатам мен. Лекцияга барарда мен жөн барбайм. Кайта бир сыйра кайталап. Хотя баары жаткы эле болуп калды да. Дагы деле изденип башка булактардан изденип жанагылардын баарын менде кемпирлер сат комитеттен аны эмнеге чогултмак эле. Эми Сайнак эже аябай кызыктуу маек куруп бердиңиз. Өткөн кылымга дагы 20-кылымга да барып келдик. Аябай кызыктуу маек болду деп ойлойм. Анан сиздин жасап жаткан ишиңиз, кылып жаткан аракеттериңиз бул баардыгы эл үчүн, илим үчүн болуп атат. Ушунуңуздан жазбаңыз, эч жакка шашпаңыз. Сизге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз эже, бар болуңуз. Шашпаган менен деле ошон үчүн балдар билим алып калса, элге эле убал болуп атпайбы? Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз радиосунун Дил маек программасынан Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору, химия илимдеринин кандидаты Сайнаке Бообекова менен болгон Дил маекти уктуңуздар. Маектешкен мен Назира Абдукайымова. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.